Буга чейин абал мынчалык кейиштүү эмес эле. Акыркы бир жумадан бери абанын тазалыгы кескин төмөндөп, атайын көрсөткүч 5-6 эсеге төмөндөгөндүгүн көрсөтүүдө. Буга жеке үй ээлеринин сапатсыз көмүр жаккандыгы, ошондой эле ар кандай таштанды заттардын жагылгандыгы башкы себептерден болууда. Борбордогу экология бузулуп жатканын буга чейин экологдор гана көтөрүп келген. Бул жолу жер шаарындагы аба тазалыгына көз салып турган атайын жабдуу көрсөткөн маалымат шаар тургундарын чоочутту. Анткени Бишкек абасы өтө булганган шаарлардын катарына кирип калды. Мы не можем говорить про один конкретный случай. Бишкектин абасын абдан начар деп бааласак болот. Атмосферанын булганышына бир катар факторлор таасирин тийгизет. Алардын сап башында борбор шаарыбыздын жайгашкан абалы турат. Ошондой эле шаардагы ар түрдүү көрүнөк жарнактар, светофорлор, курулуш иштери да кирет. Абанын булганышы эң боло адамдын ден соолугуна кедергисин тийгизет. Уулануу мутацияга чалдыктырып, керек болсо адамдын башына шишикти пайда кылат. Абанын булганышын алдын алуу боюнча алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүшү керек. Шаар үстүн бийиктиктен караган кишиге кара түтүндү жалаң эле Бишкек электр жылуулук борбору чыгарып жаткандай көрүнөт. Бирок жылына миллион тонна көмүр жаккан ТЭЦтен башка атмосферага кошулган зыяндуу заттар, жер тамдар, мончолор, көмүр жана тегүү цехтеринин таштандысын жаккандан чыгат. Атмосферанын тазалыгын коргоо боюнча өлкөдө бир нече мамлекеттик органдар иш алып барат. Кыргызгидромет абадагы өзгөрүүлөрдү байкап алуу үчүн шаар ичинде анын 8 пункту иш алып барат. Кыргызгидрометтин станцияларынын эсеби боюнча жумаларда борбор калаанын абасы кир болгон. Бирок зыяндуу заттар нормадан ашып кеткен эмес. Оперативная информация. Дем алыш күндөрү социалдык тармактарга Бишкектин үстүн коюу түтүн каптагандыгын жазышкан. Мезгилдүү өзгөрүүгө байланыштуу анда аба кир, бирок белгиленген нормадан ашкан эмес. Соңку маалымат боюнча күкүрт диоксиди, азот оксиди жана диоксидинин көлөмү Кыргызстанда кабыл алынган санитардык гигиеналык нормадан ашкан эмес. Учурда Бишкектин тегерегиндеги 50ге жакын конуштун дээрлик 99% кышкысын көмүр жагат. Деген менен Бишкектин так ортосунда жайгашкан тагырагы Лев Толстой жана Чолпон Ата көчөлөрүнөн орун алган байпак чыгарган бул завод. Аталган ишканага коңшу жашаган тургундар атайын кызматтарга бир нече ирет арыз менен кайрылышкан. Анткени заводдун моорунан чыккан кара түтүн аларды кооптондурат. Келип түшкөн арыздын негизинде санитардык экология инспектор аталган ишкананы буга чейин бир нече ирет текшерүүгө алган. Бирок ал эскертүү менен гана чектелет. Это, конечно, вредно, но допускается топить углем. Көмүрдүн калориясы абдан чоң болгондо андан кара түтүн, мазут чыгат. Сапатсыз көмүрдөн чыккан түтүн бул албетте зыяндуу, бирок имараттарды жылытууга көмүргө уруксат берилген. Шаардагы жеке үй ээлеринин басымдуу бөлүгү Казакстан өлкөсүнөн келген Шавыркүл көмүрүн колдонушат. Бирок анын табы күчтүү болгон менен андан чыккан зыяндуу заттын саламаттыкка терс таасири чоң. Бизде көмүрдөн тышкары желим, чүпүрөк сыяктуу ар кандай заттарды жагышат. Бул онкологиялык ооруларды алып келүүдө. Жыл башында күчүнө кирген жоруктар жөнүндөгү кодексте табиатка зыянын тийгизгендерге жаза күчөтүлгөн. Бирок мындай абаны булгаган аракеттерге барган тараптарга карата мыйзамдык ченемдик актылардын негизинде чара көрүлгөнү менен ал алгылыктуу жыйынтык бербей келет. Статья 71, которая говорит, что выброс. 71 статьяда көрсөтүлгөндөй мончосуна автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жаккандарга, автоунаасынан түтүн чыккандарга жана өндүрүшүнөн зыяндуу заттарды чыгарган ишканаларга 5500дөн 17000 делип 25000ге чейин юридикалык жана жеке жактарга 3 категория боюнча айыппул салынып эскертүү берилет. Кыргызстанда расмий катталган 1 миллион 200 миң автоунаа бар. Бишкек шаарынын жол түзүмдөрү 50 миң даана машинеге гана ылайык экендигине карабастан, күнүнө ары бери жүргөн машиналардын саны 400 миңден ашат. Экологдордун эсеби боюнча абага чыккан зыяндуу заттардын дээрлик 90% автоунааларга туура келет. Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстан жыл сайын унаа кыймылдаткычына 1 миллиард 500 миллион литр күйүүчү жана майлоочу май керектейт. Мелис Урсалиевдин электр кубаты менен жүрүүчү унаа айдап жүргөнүнө 1 жылга жакын убакыт болду. Унаасы 2011 жылы өндүрүлгөн. Аны ал тапшырык менен Америка Кошмо Штатынан алдырган. Ал 1 жыл аралыгында аталган унаа менен жүрүп, капчыгына үнөм болгондугун белгилейт. Айдап жүргөн унаасы чөнтөгкө да, жаратылышка да зыянын келтирбей, бир жолу кубаттап алса 3 күн жумушка барып келерин айтат. Машина мага $8,500 түштү. Растаможкасы бизде нулевой ставка менен түштү. Ошондо бланктарын эле 400 сомдун тегерегинде төлөндү. Бул машинага
годовой налог төленбейт экен, и оформлениясы бесплатный болот экен. Номер гана төленет. 1 жыл мурун шаарда мындай унаалардын саны 10го жетчү эмес. Учурда Бишкекте электр машиналардын саны 150гө жетти. Бажы төлөмү алынбагандан улам ташып келгендердин дагы саны арбып келет. Адистер Бишкек шаарында ушундай электр машиналарды, троллейбустарды жана газ менен жүрүүчү автобустарды көбөйттүүнү кубаттайт. Дагы бир олуттуу жагдай өлкөнү пластиктен арылтуу. Учурда желим бөтөлкөлөргө, желим баштыктарга тыюу салган мыйзам долбоору коомдук талкууда. Демилгечилер мыйзам долбоору колдоо тапса, желим баштык жана бөтөлкөлөр колдонуудан чыгат. Айылга барсаңар көрсөңөр 3 сомдук, 5 сомдук айлыбы, шаарыбы андай пакеттер таштандырылып жатпайт. Адам баласы сатып алган соң таштай албайт да. Аба бекерде ала берет. Бир пакет керек болсо 3, 4, 5 пакет алат. Ошондуктан мен ойлойм, биздин мына жарандар менен биз өзүбүз мына мен үй бүлө бала чакама өзүм үлгү болуп, илгери мына биздин ата-бабабыз, агаларыбыз, аталарыбыз дүкөнгө барганда сетка менен барчы. Өнүккөн өлкөлөрдө таштандыны сорттоо кадыресе көрүнүш. Жарандар айнек, кагаз, темир өңдүү таштандыларды урналарга сорттоп салышат. Бирок бизде мындай маданият калыптанбагандыктан эң алгач пластикти өзүнчө чогултуу ыкмасы колдонулууда. Эң көйгөйлүүсү пластик. Пластикти баягы жаратылышта жок болуп кетүү мөөнөтү абдан узак. Пластиктин түрүнө жарата, бул 100 жылдан 500 жылга чейин болот да. Ошол себептен биринчи пластиктен баштоону чечтик. Себеби Кыргызстандагы азыр маалымат боюнча иштетилген пластиктин 10-15% гана кайра иштетүүгө кетет да. Экинчи өмүр берилет. Калган 80%га жакыны бул чирип жер алдында калат, же өрттөлөт да. Анан дагы бир маселе, пластикти өрттөө менен да андан арыла албайбыз. Себеби пластик өрттөгөндө жөн гана эрип калат. Ошол себептен биз пластиктен баштоону туура көрдүк. Жогоруда келтирилген мисалдар абага зыянын келтирбей турган иш-аракеттер. Бул багытта өкмөт дагы дүйнө эли колдогон жашыл экономикага өтүү дымагын алдыга коюп келет. Бирок өлкө жарандарынын жаратылышка болгон кайдыгер мамилесинен улам Кыргызстандын экологиялык коопсуздугун күн тартибине алып чыкты. Деген менен калкынын саны 1,5 миллионго чукулдап калган шаар тургундарынын өмүрүнүн коопсуздугу, Бишкектин абасынын тазалыгы үчүн ар бир жаран өз салымын кошуш керек. Сүйнөт Агаева, Нурдан Карипбеков, Пирамида Жумалыгы.